Кыргыз тилин үйрөнүүдө эске алуучу маанилүү нерселер. Кыргыз тилинде орус тилиндегидей род категориясы жок. Мисалы, Назира мектепке келди. Ал жакшы окуйт. Жумабек спортсмен. Ал мелдештерди калтырбайт. Кыргыз тилин үйрөнүүдө редукция жөнүндө билишибиз керек. Редукция орус тилине гана таандык. Басым түшкөн үндүү гана так жазылганда айтылат. Мисалы, жазылганда молоко, оболочка, торопливый деп жазабыз. Ал эми айтканда молоко, оболочка, торопливый дейбиз. Орус тилдүүлөр ушул редукцияны кыргыз тилинде колдоно башташат. Мисалы, молдолор, болочок, торпок деген сөздөрдү алар молдалар, болачак, торпак деп окушат. Себеби алар кыргыз тилинде редукция жок экендигин билишпейт. Кыргыз тилинде сөздөр кандай жазылса, ошондой окулат. Ал эми кыргыз балдарыбыз орус тилинде редукция бар экенин билишпейт. Молоко, оболочка, торопливый деп окушат. Мына ушул нерсени биз ажырата билүүгө тийишпиз. Кыргыз тилинде басым акыркы муунга түшөт. Эгерде уңга мүчө жалганса, басым да ордун өзгөртүп, аягындагы муунга түшөт. Мисалы, балалыктын, келечектегилер, кемчиликтерди, кыздарды. Кыргыз тилиндеги күчөтмө сөздөрдөгү басым сөз башында кездешет. Мисалы, кып-кызыл, кап-кара, көк, сапсары деген сөздөрдө. Кыргыз тилинде төл сөздөрдө төмөнкү 7 таңба колдонулбайт. В, Ф, Х, Ыц, Ч ажыратуу жана ичкертүү белгилери. Кыргыз тилинде ким деген суроо адамга гана берилет. Мисалы, ким апа, ким эже. Ал эми жаныбарларга жана башка заттарга эмне деген суроо берилет. Кыргыз тилинде үндүүлөр созулуп айтылышына карай кыска жана созулма болуп экиге бөлүнөт. Созулма үндүүлөр созулушун сактайт. Орус тилинде дагы кыска жана созулма үндүүлөр бар. Бирок орус тилинде созулма үндүүлөрдү созуп айтсак дагы, созбой айтсак дагы сөздүн мааниси эч өзгөрбөйт. Ал эми кыргыз тилинде созулма үндүүнү созбой калсак, сөздүн мааниси өзгөрүп кетет. Мисалы, каар, гнев, злость, кар, снег, бор, печень, бор, мел жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Кыргыз тилин үйрөнүүдө тилди жатыктыруу максатында төмөндөгүдөй фонетикалык көнүгүүлөр жакшы натыйжасын берет. Кыргыз тилин үйрөнүүдө эске алуучу негизги нерселер менен тааныштык деп ойлойм. Эмки сабактан көрүшкөнчө.